Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Тверская область, город Бежецкийден ысык салам туугандар. Кезектеги дагы бир сатыла турган чакан үйгө келдик. Класстан басып подписацияны баса кетиңиздер. Анда эмесе туугандар, көпчүлүгүңүздөр сурайсыздар, мал кармай турган арзан үйлөр деп. Мына туугандар, малга өтө жакшы шарт бар экен, мал кармайм дегендерге. Ушундай болгон үй. Кана жүрүңүздөр, ичин чогуу көрөлү. Үйдүн ээси башка шаарда турат экен өзү. Азыр кошунасы келип көргөзөт. Так, киргенде, как обычно, бул жагы коридор. Коридор болуп туруп. Так, могу коридордон басып туруп, могу эшиктен кирип. Так. Туугандар, киргенде моундай болгон үй экен. Так. Бул жакта кухня гарнитуру турат. Кухнясы, стол, стул. Так, бул жакта диваны. Бул жакта русский печкасы бар экен. Печка топит, да, иногда? Ага, печка иштейт дейт туугандар. Так, бул экинчи бөлмөсү экен. Ортосунан перегородка жасап коюптур. Бул экинчи бөлмөсү. Ушундай болуп, бул жакта деле ремонт кылыптыр бир аз. Мондай болгон. Ушундай вариант туугандар. Ону бүт үйдүн ичи мондай болуп вагонка менен обшивать этилип чыгыптыр. Вагонка менен жасалыптыр, урулуп монтип. Так, бул жакта кухнясы. Мол жерде спальный диваны. Так, бул жакта монтип тосуп коюптур, дагы бир комната кылып. Экинчи комнатасы. Ремонт делалось, походу. Мондай болуп. Үйдүн ичи туугандар. Так, тут ремонт, походу, делали уже, да? Ну, по частям. Туугандар, мондай болуп вагонка менен бүт эме болуп жасалыптыр. Туугандар, ушундай кичинекей тыккан үй экен. Свет бар, бүт бар жок бар. Сууду ташып ичет экен колодестен. Анан отопление жүрүңүздөр, печканы көрөт. Экинчи бөлмөгө кирет экенсиздер монтип. Так, печка работает, да? Тут? Да, они приезжают, когда топят, бывает зимой даже приезжают. Ага. Мондай болгон. Бул экинчи комнатасы болуп калат. Так, чыкканда туугандар, бул жагы кладовка, да, здесь? Кладовка. Бул жагы кладовкасы экен туугандар. Но они ее очень хотели переделать под туалет, так и нет, и что-то у них руки Не сделали, да? Да. Ага. Так, и здесь у нас сарай получается. Бул жакта сарай экен туугандар. Сарай кичине тыккан сарай экен. Мондай болгон. Так. Монтип сыртыны ичинен монтип көрсөтүп коеюн бир сыра. Там баня еще. Туугандар, документ боюнча жери 33 соток экен. Да, Ольга? 33 же соток, да? 33 соток. Вот тут можно будет пройти, да? Давайте вот тут глянем. Мондай болгон туугандар. Караңыздар. Мал кылам дегендерге өтө сонун вариант экен да, өтө жакшы. Мол жагын караңыздар, бүт эң деревнядан киргенде эң акыркы үй экен да туугандар. Эң акыркы үй. Мондай болгон полясы бар экен. Караңыздар. Так, огород. Мына үй. Отсюда получается. Да, все вот это вот огород. Вот это вот их огород получается. Да, Вот. да, и дальше туда. Дальше туда, вон. Дагы бир жол кайт. Заканчивается, где вот стоит баня. Где баня? Вот это их баня получается, да? Ага. Мо банянан баштап туугандар. Тетинде көрдүңүздөрбү, ошо үйгө чейин 33 соток жери ушул экен. Вот до того огорода это все территория. Это их территория, да. Мына баня. Мондай болгон.
бүт чөптөр караңыздар өсүп кеткен, кароосуз жаткан. Бирок мага жакканы эң негизгиси бул чет үй болуп атат да, эң четки үй. Анан могул жакта көл бар экен туугандар. Могу пруд бар экен могул жакта. Ольга, вот тут пруд да? Да, пруд, ага. Көрдүңүздөр, азыр прудту деле барып чогуу көрөбүз. Могул жер эң негизгиси туугандар, могул жагы малга эң сонун жакшы вариант экен. Могул жакты каалашыңарча тосуп ала бересиңер дейт туугандар. Ольга, если, допустим, скотину держать, вот тут же можно их Привязывать, конечно. привязывать или пустить в это поле? Мына туугандар. Уктуңуздарбы, тет жактанардан бери тосуп алсаңыздар болот экен туугандар. Бул банядагы ошо үйгө караштуу экен. Баня. Бүт монтип дарактар өсүп кеткен туугандар. Так, Ольга, скажите, пожалуйста, тут школа, садик как у нас? Школа и садик есть 4 километра отсюда, есть, ну, привозят их и увозят. Ага. И можно в Бежецк ездить, тоже есть подвоз. Подвоз, бесплатный подвоз. Да. Туугандар, мектеп, балабакча боюнча бул жакта жанагындай автобустар өздөрү ташыйт экен бесплатно. Шаарга алып барып, өздөрү алып келет экен туугандар. Анан больница бар экен бул жакта. Мондай болгон деревня. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Жолдун эки бети катарынан үйлөр түшүп келиптир. Мына сатыла турган үй эң акыркы үй болуп калат экен туугандар. Мындан ары уже деревня бүтөт экен туугандар. Так, үйдүн баасы дагы бир жолу кайталап кетейин. 400 000 рубль. Анан бир аз торг болот экен туугандар. Анан үй боюнча мен номериме чала бересиздер. Үйдүн ээси башка шаарда болгондуктан мага чала бересиздер. Үйдүн ээси өзү башка шаарда экен. Анда эмесе туугандар караштырып көрөсүздөр. Үйдүн баасы болгону 400 000 рубль. Анан ушу менин номериме кайрыла бересиздер туугандар. Экран астыга калтырып коем, чала бересиздер кеңири. Суроолор болсо. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.